Ассаламу алейкум, кандайсыңар достор? Силер биздин менин страничкамдан видеолорумду көрүп, Америкада болуп аткан эмнендей кызыктуу нерселерди бир аз да болсо чагылдырып кетейин сиздер үчүн. Силер болсо мага лайк басып, комментарийге жазып, видео менен бөлүшүп турганды унутпайбыз. Биз азыр келдик. Fikrin. Şunday bir tövün süreti takılıp da göreyim. Şaurma, şaurma. Aldık, gittik. Атайын доставкага даярдап коюшат ушундай жерлердичи. Анан сен алар менен мен доставкам эмне болду, качан даяр болот дебестен полкадан аласың, кетесиң. Бирок это в идеале, да? Так что азыр могу машина токтойт бекен. Токтоп калды, чөдө камераны көрүп эле токтоп калды, жагымда болуп калды. Тамаша. Негизи токтойт. Көбүнчөсү. Биз эми жеткизип коелу, анан дальше. Бул $15 заказ. Чын айтайын. Канча мүнөттө жетем? Видеонун аягында көрсөтөм. Ошол достор. 20 минуталык заказ экен. Где-то бир 5 майлдын тегереги. 5 майл дейм. Эсте жок точно. Мына жакта көрсөтөйүн дейм, бирок американский футбол ойношуптур. Жылан кыздар экен. Кыздардын командасы окшойт. Күн погода абдан сонун. Эки жакты байкап. In 1 mile, take a slight left turn onto Devon Avenue. Көрсөтүп кое берейинби? Ошол биз жеткизип баратабыз. Ушундай таңдар эдейбиз башка. Америкага келгенде башында мындай бир кызыктай болосуң да. Күн албай эле мындай бир кызыктай болуп, андан кийин уже местный эле болуп каласың. Болгон ошол тил жагынан кыйналдык тил. Анан бизде Чикагодо мен буга чейин эле видеолор чыгарып келгем да, Турман колледж деген бар. Ошол Турман колледжге барып, Турман колледжге жазылып, бекер окусаңар болот ал жерде деген. Атайын мамлекет бекер окутат да. Сен ошол жерде образованияң текшерет, кандай деңгээлде английский билесиң. Кааласаң нөлдөн баштайсың. Парк-Ричте жүрүп дейм да, Парк-Рич. Аябай богатый район мындай жерде. Байлардын району десем жаңылбайм да. Ошол жактан кетип баратам азыр. Байкап калгам. Таанып деле калдым ушечи. Москваны 6 айдан кийин түшүнгөм, каякта север, каякта юг. Потому что Москва абдан чоң да. Эми сөздүн башында айта кетсем, мен башында келгенде ошол майдын 2023-жылы 10 май келгем, анан где-то бир 5 күндөй эле эс алдым го дейм. 5 күндөй ушундай эчтеке иш кылган жокмун. 5 күндүн ичинде өзүмө банковский карта ачтырдым, телефон алдым, дагы эмне кылдым? Аккаунт таптым, дагы ушундай машина таптым дегендей. Бир дос бала бекер бир машина айдаттырды, бир 2-3 жума. Андан кийин уже арендасын төлөп айдадым. Ошо 1-2 жума бекер болгондо эле мага жакшы болду. 5 күн баягы Toyota Is деп коебуз, Scion деп коет. Ошондой айдап, сонун тонировка кылып салгансың андачы. Жай мезгили баягындай кондиционер иштебейт. Терезеде жууп алгансың. Жаман эле болду. Андан тышкары еще үйгө келсең үйдө кондиционер иштебейт. Ушундай квартирага көчүп келип отурдум, кондиционер иштебеген. Вообще бышып болдум да, бышып. Ошондо деле мындай. Ошо кондиционер менен машинанын ичиндеги кондиционерге мындай. In 1.2 miles, turn right. Ошол вопросту деле көтөрбөптүрмүн азыр ойлоп көрсөмчү. Ошентип жайында бирге кыйналдым. Анан ошол машинаны бир 1,5 ай 2 айда айдадым окшойт, Scion'ду. Анан вариант чыгып калды. Сороковка Камри бар болчу, буга чейинки Камри. Сороковка Камри выкупка чыгып калды. Ошол как раз бекер акча чогулттум да Scion'дан. Ошол бекер акча чогултканда бир $1000 запас топтоп алдым. Ошол бекер аренда түкпөй. Анан ошол баягындай мага дос балдар эме беришти да, мындай. Бир аз скачука беришти да. Иши буттан туруп алсын деп. А так бул жерде эчкимди карабайт, эчкимге керек эмес да. Сен бирөө башың ордо турбайт да. Каждый по-своему двигается. Ар ким өзүнүн оокатын кылат да. Анан машина проблема болчу. Күнүгө 100дөн 200дөн 300дөн кыргыз кирип аткан.
эчтеке мындай дефицит болчу да, квартира дефицит, аккаунт дефицит, ушундай бир ажиотаж болуп аткан учурда эле анан машинанын басында искусственно көтөрүп салышкан, баягы эле биздин кыргыздар көтөрөт да. Анан ошол убакта мен бир машина алып, ошол машина менен иштеп, айтор ошентип көнүп кеттик. 10 айдан бери мен балдарды билем, дос балдар бар, тааныштар бар. Сүйлөшүп турасың, мен мага чейин келгендер бар, менен келгендер бар, менден кийин келгендер бар, баягы бир эле убактачы. Анан көбү мисалы үчтөр жумуш алмаштырып ийишти. Вышкага чыкканда вышкага чыгып келишти, мувингке иштеп келгенде мувингке иштеп келишти. Анан пикапка дагы иштеп келишти, айланып келип эле анан кайра доставкага чыгып калышты. Кээ бирөө доставкадан качып, айтор мен Мексикада границада жатканда баягы CPP-дан кармап, анан балдар менен сүйлөшөсүң да. Кайка барасың десең, мен Лос-Анджелеске барам дейт, мен Нью-Йоркко барам деп. Анан баягы Чикагого, мен болсо Чикагого келдим, Чикагого келсем, баягы балдар жүрөт. Сен эмне жүрөсүң бияктан? Баягы тамак барасың да, кафелерге кыргыздар. Тамак ичип калсаң учрашып калат, кандайсың, ортодасың да. Эмне кылып жүрөсүң десең, сен Лос-Анджелеске кетпедиң десем, жок, Лос-Анджелес болуп өткөн, бияка келдим депчи. Нью-Йоркко кеткендер айыл бияка келип алышып, айтор Чикагого айланып келишет экен баары. Андай эмес десеңер, комментарийге жазып алам. Тамаша, Чикагодон дагы кеткендер болуп атат. Түшүнбөйсүң. Чикагодон Лос-Анджелеске кетип калат, Нью-Йоркко кетип калат, Сиэтлга кетип калат. Ал жактан бул жакка келип калышат. Ошондон деле жумуштук отургондо деле сен анда стажировка өтөсүң, бир жума көнүшөсүң, антип мынтип сен бир жума почти акча жок жүрөсүң да. Эми элестетип кой. Ты теряешь время. А мен болсо мисалы 10 айда айтып атпайм, келгенде 5 эле күн иштеген жокмун, калган полный күн иштеп келдим. Бир эле силерге да мотивация берип кетейин. Эгер ийгиликке жетишем десеңер, ушундай баягындай динде айтып койт го, Аллах любит постоянство деп. Постоянно жума намазга барсаң, ошол сыяктуу эле постоянно жумуш кылсаң, сен дагы мындай ийгилик күтүп турат да. Давайте, мен азыр келип калдым окшойт. Мынакей, достор, келдик биз. Ушул экен 57-56. Ушунайдан коебуз. Эшигин ачканда мешедет калбасын. Мындайраак коюп коелу, же мындай кийинки ступенькага коюп коелу. Турабы? Болду. Достор, бул заказды тыштагандан кийин мага азыр дагы бир заказ келип түштү. Jetty Mile $28 дейт. Жакшы заказ да, $28 Jetty Mile дейт. Анда эмесе кеттик кийинки заказга. Эми ушинтип акырындык менен иштей берсе баары жакшы болот. Амитабу. Бул эме окшойт. Китайстердин бир монголдордун эмеси болуш керек. Болот а? Могу мужикти тааныйм да. Ушул главный шеф мени көрүп алып монголсуңбу дегендей. Мен монголду ойлоду окшойт, өзү монгол окшойт. Здрасте. Как дела? Можете привет передать моим подписчикам? Конечно, могу. Вам Саня всем привет. откуда будет? Я? Да. Из Бурятии. Бурятия, отлично. Ну, я монгол. Да, я шучу. Шеф один раз сказал, спросил, что я монгол. Я говорю, нет. Ну, я... Опа. Этот, Луис Ф. Пикап. Окей. Достор, в общем, мага дагы бир заказ түшүп калды. $14. Дагы ошол тарапка барат экенмин. Уже не помню, да, если честно. Мен машинаны ушундай экинчи рядка эле таштап койгом. Себеби көрдүңөрбү? Бул силерге атайын көрсөтөйүн деп ушундай токтоттум да, чтоб вы так не делали. Вот смотрите, видите, велодорожка. Мына ушундай велодорожкага койгонго болбойт. Если случайно ушундай машинаны коюп салсаң, күзгүң сындырып кетет. Азыр жакында, тем более күн жылыды, велосипедисттердин сезону башталды. Сейчас пока заказ готовится, я могу либо в машине здесь посидеть, либо чуть-чуть подальше поставить, но ар жакта мен уже көрүп атам, автобусная линия, остановка турат, потому что знак, автобусный знак турат. Ал жерге койгонго болбойт. Мен не кылышым керек? Ушул жерде эле отура берсем, тура эмес болуп калат, туурабы? Ошон үчүн парковка таап, безопасный жерге коюп келейин. Заказ готовится, потом заберем.